5 май Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынгандыгына толук 30 жыл толот. Бул жылдар аралыгында Конституцияда кандай өзгөрүүлөр орун алды? Негизи эле конституциялык укук милдеттерибизге эмнелер кирет? Мына ушул туурасында маек куруу максатында студиябызга мейман чакырганбыз. Анда мен сизге таныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматынын Ысык Көл, Нарын облустары боюнча региондор аралык башкармалыгынын начальниги Абушенов Расул Маликович. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Майрамыңыз кут болсун. Рахмат. Бизге болсун. Алгач эле ушул конституция жөнүндө кыскача маалымат берсеңиз, негизи эле конституция дегенде адамдар эмнени түшүнүшү керек? Кыскача анын маани маңызына токтолуп өтсөңүз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Учурдан пайдаланып, баарыңыздарды келе жаткан майрамыбыз менен куттуктайм баардыгыбызды. Бул чоң маанидеги майрам десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде эң башкы мыйзамыбыздын кабыл алынгандыгына туура 30 жыл толду. Учурдан пайдаланып бардык кыргызстандыктарга өсүп өнүгүү, мамлекетибизде тынчтык болсун каалайм. Ал эми конституция боюнча айта келе турган болсок, бул ушул мамлекетибиздин эң жогорку юридикалык күчкө ээ болгон негизги мыйзамы болуп эсептелинет. Бул мыйзамды баягы мамлекеттин бир документи, паспорту болуп десек дагы жаңылышпайбыз. Ал жерде конституциябызда бул мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүн, экономикалык багыттарын, ошонун ичиндеги мамлекеттик органдардын деги эле адам укуктарына баягы байланышкан маселелердин баары камтылып, ошолордун бир багыты, мисалы өлкөнүн өнүгүү багыты, мамлекеттик органдардын түзүлүшү, ушул багыттын баарын тең аныктаган эң негизги башкы мыйзамыбыз болуп эсептелинет. Эми ал жерден бул башкы мыйзамыбыз деле ушул мамлекетибиздин эгемендүүлүк экенин, укуктук мамлекет экенин, социалдык мамлекет экенин ушуну багыттап турган. Анан ушул көрсөтүлгөн багыттамалар аныкталган багыттар аркылуу мамлекетибизде ушул өсүп өнүгүү каралып жаткандыгы дагы айкындалат. Андан тышкары ушул жерде мамлекеттик органдардын түзүлүштөрү дагы көрсөтүлүп, ал жерден 3 бийлик бутагы аныкталып турат. Ал жерде аткаруу бийлиги, сот бийлиги жана мыйзам чыгаруу бийлиги. Алардын дагы ушул баш мыйзамыбыз, алардын дагы ортосундагы иш жүргүзүүсү тууралуу, ошондой эле мынакей адам укуктары, бул ушул конституциябыздын эң негизги басымы адам укуктарына, эркиндиктерине ушундай багытталган беренелерибиз өтө көп. Бул деген сөз укуктук мамлекетибизди бир аныктап турган ченемдер деп эсептейбиз. Антпесе баягы конституция болбосо коомдо хаос жаралмак, башаламандык болмок, жашоо дээрлик мүмкүн эмес болмок. Дал ошол себептен ушул баш мыйзамга бардык мыйзамдар баш ийет жана ошонун негизинде турмуш тиричилигибизди жүргүзүп келебиз десек болот, Туура. Аны айтсаңыз, ушу адамдар, жарандар өзлөрүнүн конституциялык, укуктук милдеттерин канчалык деңгээлде билишет? Бул жерде жогоруда айтып өткөндөй, ушу конституциянын бир 116 беренеси болсо, ушунун бир 40тан ашык, 43 деп эсептедик, 50ге жакын беренеси бул адамдын укуктарына, алардын эркиндиктерине багытталган беренелер экен. Бул деген сөз мамлекет баягы адам укугуна өтө көңүл бурууда деген сөз да. Анан буга чейин деле адам укуктарын, милдеттерин ушу юстиция министрлигинин бирден бир багыты болуп, баягы элдерге укуктук үгүттү, аларга агартуу иштерин жүргүзүү иштерин улантып келебиз. Анан ошол жерде дагы адамдар баягы төрөлүп өскөндөн баштап эле кандай укуктарга ээ экендиги, мына билим алууга, медициналык кызматка кандай өздөрүнүн укуктары бар экенин баардыгын тең ушу түшүндүрүп, баягы айтып келе жатабыз. Анан ал жерден мындай бир эме жаралат. Укукту билебиз, бирок ошону менен бирге эле милдеттерибизди да билиш керек деген бир туура ушуну көп угуп келебиз го. Баягы өзүнүн укуктарын жакшы билет, бирок ошол эле учурда жоопкерчилигин кайра жакшы сезбейт, туйбай коюшат деген сыңар. Бул жерде баягы айтылат эмеспи, укук бар жерде милдет да бар. Анан аягы милдеттерибизди дагы мындай чакырып атабыз, милдеттерибизди так аткарып, милдеттерибизди так аткарганда мыйзамда көрсөтүлгөн нормаларды жана граждандык укуктук түзүлгөн талаптарды адам алдында, мыйзам алдында туура аткарып, ошону менен эле бирге мынакей мисалы бизде налог деп атабыз, налогубузду өз убагыбызда төлөп, мисалы ата мекенди коргоо боюнча дагы бул милдеттерибизди мындай
ушул милдеттерге дагы баягы биз токтолуп атабыз, ушундай иштерди жүргүзөлүү дегендей. Жакшы. Анан ушул 30 жыл аралыгында Конституцияда кандай өзгөрүүлөр болду? Негизи эле Конституциябыз канча жолу өзгөрүүгө дуушар болду? Жана мунун себептери эмнеде деп бааласак болот? Чындыгында 93-жылдан бери Конституциябыз бир нече өзгөрүүлөргө дуушар болду. Мунун себеби дагы баягы коомго жараша жана жүрүп жаткан замандын талабына жараша өзгөрүүлөр болуп туруш керек экен. Ошол менен мынакей технологиялар өнүккөн заман болуп атат. Азыр баягы заман бир ордунда эмес, алдыга жылуу болуп жаткандыгына байланыштуу бул мыйзамдарда ошол ылайыкталып өзгөрүлүп турууга эме болот экен, дуушар болот экен. Анан бара бир мыйзам кабыл алынганда ал баягы идеалдуу болуп мыйзам кабыл алынбайт экен. Аны баягы сыноо иретинде, баягы иш жүзүндө көргөндө анан өзгөрүүлөргө мындай каяк жагын өзгөртсө болот, каяк жагы туш келет, биздин эгемендүү мамлекетке кандай конституция ылайык келет деген бир көп суроолор жарала берет экен дагы. Жашоо турмуш өзгөрүп турат деген сыңар, Ошондой сыяктуу. Анан буга чейин конституциябыз 12 жолу өзгөрүптүр. Ошо 12 жолдун ичинен 2 жаңы редакцияда кабыл алыныптыр мыйзамыбыз 2010-жылы жана 2011-жылы. Жаңы редакциядагы 2021-жылы, 2010-жылы жаңы редакция болуп, калгандары баягы өзгөртүү толукталар менен каралыптыр да. Менимче бир канча жылга чектөөлөр бар, 10 жыл беле ошонун ичинде өзгөртүүгө болбойт деген толуктоолор киргизилсе болот референдум аркылуу. Бирок мыйзам толугу менен конституция өзгөртүүгө болбойт. Ал жерден эми конституциянын өзүндө да каралган кайсы учурда өзгөртүүгө болот, анан кайсы беренелер болот. Бул 2010-жылда конституцияда кээ бир беренелерге ушундай өзгөртүүлөр 10 жылдан кийин же болбосо депутаттардын көпчүлүк добушу менен же референдум аркылуу деген бир эмелер киргизилген нормалар бар. А негизинен конституцияга бул бүткүл элдик добуш берүүнүн эмеси менен өзүнүн шарты менен өзгөрүүгө каралган. Жакшы. Анан мындай суроо пайда болуп атат. Баягы жаңы конституцияда кандай өзгөрүүлөр киргизилди? Ушул 2021-жылы апрель айында менимче, жаңылбасам, референдум аркылуу шайлоодо колдоп беришпедиби? Президентибиз 5-майда кол койгон ошол жаңы конституция тууралуу токтолуп өтсөңүз, өзгөчөлүктөрү тууралуу. Ооба, бул жаңы конституция 2021-жылы 11-апрель айында бүткүл элдик добуш берүү менен кабыл алдык. Президентибиз тарабынан 5-майында кол коюлуп күчүнө кирди. Анан бул жерде жаңы өзгөчөлүктөр көп. Бул жерден эң негизгиси өзгөчөлүктөргө токтоло кетсек, бул мамлекетибиздин баягы башкаруу системасы деп айтсак болот. Мисалы башкаруу системасында президенттик деп багыт алдык. Бул жерден дагы анын дагы бир баардык бир нерсенин өзүнүн негиздери бар. Бул президенттик болгондо дагы бул биринчи кезекте жоопкерчиликти мамлекет ушул жетекчилери баягы жоопкерчилик алып, буга чейин мисалы парламенттик, президенттик деп болуп келген. Ал жерде мисалы жоопкерчилик кимде экени белгисиз болуп, ал эми мында болсо баягы так аныкталып, ушундай бир эме болуп атат. Президенттик деп башкаруу системасынын өзгөчөлүктөрү деп айтсак болот. Андан тышкары депутаттардын саны боюнча токтолсок болот. Мисалы мурун 120 депутат партиялык система менен келе турган болуп калса, азыр алардын да саны кыскарып 90 болуп, ал жерден партиялык система боюнча дагы жана округдардан бир мандаттуу боюнча дагы каралган. Ал жерде дагы ушунун да өзгөчөлүктөр десек болот. Андан тышкары мынакей жаңы институт киргизилди, жаңы конституция боюнча. Ал жерде элдик курултай деп дагы бул мындайча айтканда жаңы институт. Бул мамлекеттик органдарга, ушул бийлик жетекчилерине өзүнүн сунуштамаларын бере турган бир ушундай бир институт кабыл алынып атат. Аны дагы жаңы баягы өзгөчөлүктөрү деп токтолсок болот. Андан тышкары президенттик срокторду эле айтсак болот. Мурунку конституция боюнча 6 жылга бир эле мөөнөттө шайлана турган болуп калса, азыр 5 жыл менен 2 мөөнөткө деп, ал дагы бир өзгөчөлүктөр деп айтсак болот. Андан тышкары мурун ушул сот бийлигине токтолсок, сот бийлигинде конституциялык палата деп иштеп келген болсо, азыр конституциялык сот деп өзгөрүлүп, мындайча айтканда макамы дагы бийигирээк болуп, ушундай бир. Ушундан токтоло кетеличи. Ушу конституциялык сот өзүнө кандай милдеттемелерди камтыйт? Негизи эле конституциянын бир укугун коргоочу орган кайсы болуп эсептелинет? Бул ушу конституциялык сот деп атабыз. Бул чындыгында конституциялык сот мунун баягы милдети, мунун жүргүзгөн иши өтө мындай чоң десек болот.
ушул конституциянын мындайча айтканда коргоочусу деп айтсак деле болот. Себеп дегенде баягы мыйзамдардын конституцияга дал келишин баягы иш жүзүнө ашырууда ушуларды кайсыл мыйзамга туура келип атат, туура келбей атат баарын аныктап берген. Баягы конституциянын түз аткарылышын ушуну камсыз кылып бере турган орган ушул конституциялык сот болуп эсептелет. Ал жерден болсо мисалы эле ошол элдердин ортосунда, ошол мамлекеттердин ортосунда кандайдыр бир мыйзамдын түшүнбөстүктөрү конституцияга туура келеби деген баягы талаш тартыштын баарын тең ушул конституциялык сот аныктап жөнгө салып турчу орган болуп эсептелинет. Ал эми конституциянын ченемдерин элге жеткирүү кимдин вазыйфасы, кимдин милдеттенмесине кирет? Бул да жакшы суроо. Бул жерден баягы юстиция министрлиги ушул элге агартуу иштерин, элге жанагы укуктук маданиятты жогортулатуу боюнча көп иштер жүргүзүп келип атпайбызбы? Мыйзамдарды түшүндүрүү боюнча, ченемдик укуктук актыларды баарын түшүндүрүү боюнча. Анан бул жерден эң негизги баш мыйзамыбызды элге жеткирүү бул бардык мамлекеттик органдардын баягы милдети десек болот. Ошол жерден мынакей айыл өкмөттөн баштап райондук деңгээлде, облустук деңгээлде бардык жетекчилердин, бардык мамлекеттик органдардын милдети болуп эсептелинет. Аны баягы ар ким өзүнүн ишине жараша ошо конституцияда кандай келип чыккан укук милдеттер, өзү конституцияга ылайык кандай иштер жүргүзө турган болуп калса, ошолорго ылайык эле элге түшүндүрүшүбүз керек деген ой. Анын ичинен эми юстиция министрлиги албетте мындай көбүрөөк басым жасайбыз ал иштерге. Бул жерден баарыбыз баягы биргелешип иш жүргүзсөк, мындай элге дагы жеткиликтүүлүгү боюнча да, аткарылышы боюнча дагы бир жакшы натыйжа болот. Жакшы. Анан конституцияда ушул мыйзамда каралган учурларда ар бир жаранга квалификациялуу юридикалык жардам берүүнү кепилдейт деп айтылат. Анан ушул жөнүндө түшүнүк берип өтсөңүз. Сиздердин бүгүнкү өткөрө турган иш чараңыздар да ушуга дал келсе керек. Туура. Бул жерде биздин конституциябыз ар бир жаранга мамлекеттин эсебинен мыйзамдарда каралган учурларда квалификациялуу юридикалык жардам берүүгө көрсөтүлөт деп жазылган. Ал жерден баягы конституцияга жазылып мыйзамда каралган учур деген бул мыйзам мамлекет кепилдеген юридикалык жардам деген мыйзам бар. Ал мыйзамда жарандарыбыз эки түр багытта жардам алып келишет мамлекеттин эсебинен. Бул биринчи түрү жана консультациялык укуктук жардам, жарандарга багыт көрсөтүү, аларга мыйзам талаптарын түшүндүрүп берүү, кандай маселелер болуп атса каяка кайрылыш керек, эмне кылыш керек, чечилбей аткан маселелер болсо ким аркылуу чечсе болот, каяка кайрылып чечсе болот деген бул биринчи укуктук жардамыбыз. Экинчи жардамыбыз бул квалификациялуу юридикалык жардам. Бул квалификациялуу юридикалык жардам мындайча айтканда бул өтө мындай бир чоң иш десек болот. Ал жерден тажрыйбалуу адвокаттын, лицензиялуу адвокатты мамлекет жалдап берип ишке катыштырат. Бул жерден жарандарыбыздын соттук иштерине, тергөө иштерине катыштырып, баягы мамлекет кепилдеген юридикалык жардам деп атайт тургандай эле мамлекет кепилдеп жарандарыбызга ушу сотто, тергөөдө атайын адвокатты камсыз кылып берет. Аны мамлекеттин эсебинен деген сөз бул жарандарыбызга акысыз, биздин баягы кызмат көрсөткөн адвокаттарыбызга биз айлыгын мамлекеттин эсебинен баягы төлөп берилет. Рахмат, сизге ыраазычылык билдиребиз. Анда жыйынтыктоочу ушул 5 май Конституция күнүнө карата сиздер тараптан кандай иш-чаралар мечемделди, же болбосо кандай иш-чаралар уюштурган жатасыздар, ошол туурасында токтолуп өтсөңүз болот. Бул боюнча чындыгында азыр республика боюнча бардык мамлекеттик органдар ушу министрлер кабинетинин токтомунун негизинде ушул конституциябыздын кабыл алган 30 жылдыгына карата иш-чараларды планды түзүп иш-чараларды өткөрүүдөбүз. Мына бүгүнкү күндө ушул бизде ысык көл облусу боюнча Жети Өгүз району каралган. Жети Өгүз районунда бүгүн ушу 10дон баштап 4кө чейин Жети Өгүз районундагы калкты тейлөө борборунда цондо бүт мамлекеттик органдардын баягы элге кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдардын ошол жер социалдык маселелер боюнча нотариустар, адвокаттар бардык, ошол эле здравоохранение, налоговый служба бардык мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышкан бир чоң акция болот. Ал акция деген ушул конституциянын 30 жылдыгына кабыл алынгандыгынын урматына болуп жатат. Ал жерден жарандарыбыз ошол жерге келип өздөрүнүн көйгөйлөрүн, маселелерин алып кеп кеңеш алып кетишсе болот. Мен да учурдан пайдаланып ушу Жети Өгүз районунун тургундарынын бардык тургундардын кандай маселе болсо келип адистер менен кеңеш алып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул жерден
Анан бул жерден айтып коюшубуз керек, баягы элге чыгып, бүт мамлекеттик органдар бир жерден болуп, кайсы маселеси, кайсы органга туура келсе, ошол жерден биз багыт берип, тууралап жарандарыбызга бир түшүнүктүү болуп, натыйжалуу бир кеңешибизди беребиз деген иш пландарыбыз бүгүнкү. Мыкты. Демек Жетекөз районунун тургундары барып, сиздерден кеп кеңеш алып кетсе болот бүгүн акысыз түрдө. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Анда эркин микрофон болсун. Жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө кайрылуу жасап өтсөңүз болот. Рахмат. Ошо жогоруда айткандай эле, өлкөбүздө өсүп өнүгүү болсун. Баягы бир чети кубаныч, себеп дегенде өзүбүздүн конституциябыз бар. Баягы көп элдерди карап, башка эмени карап, баягы өзүнүн мамлекети болбогон элдерди көрүп, андан бир мындай сыймыктансаң да болот экен өзүнүн мамлекетибиз менен. Анан баягы учурдан пайдаланып баардык жарандарыбызга айтат элем, ошо өзүбүздүн укук милдеттерибизди туура багытка салып, өзүбүздүн укуктарыбызды туура пайдаланып, ошону менен эле бирге укуктарыбызды кошо унутпай дегендей. Анан өлкөбүздө өсүп өнүгөлү болсун, баарыбыз тең эртеңки конституциябыздын кабыл алган 30 жылдыгы менен баарыңыздарды куттуктайм. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматынын Ысык көл, Нарын облустары боюнча региондор аралык башкармалыгынын начальниги Абушинов Расул Маликович конокто болду. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Көл таңы берүүсү өз эфирин